Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Айжам Алмангелди жана төстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылыштын темасы Кыргыздын көрүнүктүү кыздары. Чыгарылышыбыз сизди жаңы жетишкендиктерге шыктандырат деп ишенебиз. Self-made woman же өзүн жасаган кыздар кимдер? Алар кандайча жашашат жана каалган нерсесине кантип жетишишет? Бул тууралуу саламаттыкты сактоо боюнча машыктыруучу Second Floor дүкөнүнүн ээси Дарья Витков жана Кыргызстандагы эң күчтүү кыз, фитнес боюнча жеке машыктыруучу Татьяна Миличенко айтып берет. Self-made woman – өздөрүн жасаган аялдар, тобокелге баруудан коркпогондор жана акыры биздин дүйнөнү өзгөрткөндөр. Даша кесиби боюнча архитектор, спорт айымы, ишкер айым. Ал тургай спортчулардын үй бүлөсүндө туулган. Жаш кезинде ал үчүн баары чечилген. Не помню, когда... Торту качан өкүнбөй жегеним эсимде жок. Бала кезимден бери ушул адат. Апам Мисс Фото 87. Фитнес бикини боюнча 2016-жылы алдыңкы орунду жеңип алган. Мага айтчы, кандай болгон күндө дагы бутуңду шилтей бер, же чөгөлө деп. Махи ногами. Аэробика, чыгыш бийлери, заманбап бийлерге барчымын. Менин жолдошум жана 2 балам бар. Күйөөм Ironman. Бир жолу жолдошум Таиландтагы жарым финалда Ironman мелдешинде жүргөн. Ошол эле күнү апам бул жакта сахнага чыккан. Даша, а сенчи? Баары спорт менен алектенет. Сен жөн эле отурасың деп ойлондум. Апамды машыктырган машыктыруучуга барсам, ал мени мелдешке даярдады. Даярдандым. Сахнага чыгып 3-чү орунду алдым. Мен жеңишиме аябай таң калдым. Я вышла в Алмате первый раз, сумасшедшая женщина. Заняла там 3-е место, но для меня был такой шок, что я смогла вот мать полуголая, извиняюсь, выйти на сцену и в очень классной форме. Потом вышла здесь. Сергек жашоого идеясын толугу менен сиңиргенге чейин бир нече ийгиликтүү жана ар кандай бизнеси бар болчу. Достору аны брокколи амбассадору деп аташат. Биз жаратылыш менен жакшы мамиледе болушубуз керек. Даниэланын Second Floor аттуу өзүнүн кийим дүкөнү бар. Second Hand дүкөнү модалуу жана жагымдуу жай болушу мүмкүнбү? Сөзсүз. Менин дүкөнүм Second Floor үнөмдөөчү дүкөн деп аталат. Second Hand'ти тандаганда жашоого этикалык мамилени тандайсыз. Биринчиден, биз чындыгында көп чыгардык. Эгерде биз азыр буюмдарды өндүрүүнү токтотсок, анда бизде болжол менен 200 жылга кийимибиз бар. Нам еще есть в чем ходить 200 лет примерно. Ар бир адам эко-френдли боло алат. Биз шоппингке болгон көз карашыбызды өзгөрткөндө, бизди курчаган дүйнө дагы өзгөрөт. Гордость вот она. Во-первых, это... Биринчиден, бул абдан модалуу. 70-жылдардагы бул кийим абдан жакшы сакталган. Бул курга 35 жыл болду. Бирок мыкты абалда. Жолдошум экөөбүз бир ай Куала-Лумпурда болдук. Ар кайсы коңшу айылдарга жөнөдүк. Мен ал жакта винтаж дүкөнүн таптым. Жана бул Levi'стын эски жакетин таптым. Ушундай сонун нерселерди чогултканды жакшы көрөм. Мунун салмагы 15 килограмм. Бирок өзүнүн кайталангыс окуясы бар. Дүкөндө ар кандай коллекциялык кызыктуу нерселер бар. История в моем магазине весит 15 килограммов, но она офигенная. Ну, всякое разное, да. Бул Таня, Кыргызстандын эң күчтүү кызы, тренер, блогер жана мотиватор. Это мой самый любимый тренажер. Это штанга и помост. Я просто делаю присед, становую тягу, рывки, толчки и вот имею вот это. Эң башкы нерсе сулуу денеге ээ болуу үчүн машыгуу жана тамактанууга туура мамиле. Длины, они желтенькие. Это 15 килограмм. Спорт кийимине акчаны үнөмдөөнүн кажети жок. Себеби мен машыгып жатканда спорт кийимим 2 жолу айрылган. Кийим дагы мотивация бере алат. Мисалы, мен өзүмө жаңы кийимдерди сатып алганда бир жумада аны чечпей кийем. Жөн гана машыгам. По магазину на акции купила лосины, ни Nike, ни Reebok, чтобы покопить немножечко и купить нормальные вещи, но быть счастливым, потому что, допустим, меня мотивирует одежда спортивная. Я куплю себе там новые лосины, прихожу в зал, и где-то неделю я их не снимаю, просто тренируюсь, и у меня результаты прут прям. Спорттон мурун бий менен алектенген. Апам мени бийге алып келген.
Табирикте ансамбльде билечмин. Как раз таки я и выросла. Конкретно в профессиональный спорт я пришла. Кесиптик спортко машыктыруучу Роман Кольбах менен жолукканда келдим. Ал мага ишеним берди. Дүйнөлүк деңгээлде чыга аламын деген ишенимди. 3 жыл ичинде профессионалдык спортто оор атлетика боюнча спорт чебери болдум. Оор атлетика боюнча республиканын чемпиону болдум. Также я чемпионка страны по кроссфиту. Алдыда чоң пландар бар. Олимпиада. Мен болгону 21 жаштамын. 28 жашка чейин мен дээрлик 2 олимпиадага жетишем. Биринчиси проба болуш керек. Ал эми экинчиси алтын болот деп ишенем. Золото, я надеюсь. Кыздар биригип, тажрыйбаларын жана билимин башкалар менен бөлүшүүнү чечишти. Алар жаңы адаттар, жаңы максат марафонун башташат. 20 күндүн ичинде көңүл ачып, каалаган ден соолукту чыңдап, тең салмактуу болуп, жашоонун 12 багытын жакшыртса болот. Өзүңө кам көрүп, дем алып, ой жүгүртүп, күлүп, керек болсо ыйлап. Бул self-made кыздар. Биздин кийинки Даниэла Стригина 1 жылдын ичинде коңшу өлкөлөр менен чоң агробизнес баштады. Кийинки видеодо ал өз ишинин деталдары жөнүндө сөз кылат. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Экологиялык таза, табигый. Это приносит удовольствие. Өткөн жылы болжол менен 12-15 тонна саттым. Правильно срывать ее с зеленым хвостиком, а правильно есть ее с кайфом. Ири Красноярск компаниясы менен жарнама аркылуу байланышты. Чогуу келишим түздүк. Кыргызстанда агробизнести жана дыйканчылыкты өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Биз сизди жаш башталгыч бизнесмендер жана жөн гана кызыктуу, шыктандыруучу адамдар менен тааныштырууну улантабыз. Кризиске жана ковидке карабастан кайраттуулугун жоготпогондор, чөкпөстөн бир топ ийгиликтерге жеткендер. Ошентип, Gyutex компаниясынын негиздөөчүсү Даниэла Стригина менен тааныштырабыз. Билими боюнча маркетолог, психолог, журналистика жана коммуникация жаатында бир топ тажрыйбага Назик Даниэла күчтүү жана көз карандысыз мүнөзгө Ошол себептен ковид менен болгон окуя башталганда ал өз бизнесин өнүктүрүүгө түрткү болду. Кыз Кыргызстандан мөмөлөрдү чет өлкөлөргө экспорттой баштаган. Это был просто бум. Бул С витаминине, жаңы органикалык азыктарга болгон суроо талаптын көтөрүлүшү эле. Ошондуктан коронавирус биз үчүн абдан чоң мүмкүнчүлүк болду. Большой возможностью. Эң негизгиси шыктандыруучу идея. Мен негизги басымды мен айтып бергениме, баарын көрсөткөнүмө кылдым. Мен элдердин мага ишенишин каалайм. Анткени мен талаадан баштап кардар менен баарлашууга чейинки баардык процесстерде катышам. Разговором с клиентом уже передавая ему ящик этой клубники. Мен үчүн менин ишим сатып алуу жана сатуу гана эмес. Бул биринчи кадыр барк. Ошондой эле биздин компания экологиялык жактан таза болушун каалайм. Андыктан эч кандай пластик не жок. приносила вреда окружающей среде, поэтому никакого пластика. Кулпунай талалары Токмокто жайгашышкан. Бул жерде Кыргызстандагы эң даамдуу мөмө жемиштер, күнөстүү шарттар, тоонун таза абасы. Бул жерлердин түшүмдүү топурагы жакшы түшүм берет. Даниэла бизнести чынчыл жана ачык жүргүзүү зарыл экендигине ишенет. Сапатына жооп берет. Ошондуктан ал камеранын алдында кубаныч менен чыгат. Бардык процесстерди айтып берет жана көрсөтөт. Биз талаадабыз. Бул кулпунайдын алгачкы түрлөрү. Алар башка кулпунайга салыштырмалуу чоң, кооз, ширелүү жана кымбат. Естественно, по сравнению с другой клубникой, которая идет в сезон. Бул жерде Авиа деген түрү бар. Сорт Азия. Можно посмотреть, она такая прям Ал абдан чоң жана кооз. красивая. Мөмө жемиштер талаада бардык нормаларга жана талаптарга ылайык өстүрүлөт. Албетте, сүйүү менен. Балким мөмөлөр ошондуктан даамдуу, ширелүү жана таттуу.
Дагы бир маанилүү Gyutex кредосу бул айлана чөйрөгө карата достук, пластиксиз иштөө, коопсуз, таңгак. Былтыр ушул желим кутучаларды көргөндө жаман болдум. Анткени алар экологияга зыян. Потому что они страшные, уродские, и все с ними работают. Но как бы выбора не было. Это было только начало. Быйыл Санкт-Петербург заводу мени менен байланышып, келип көрсөтүп, айтып берип, үлгүнү көрсөтүштү. Мага жакты. Мен үчүн брендинг менен таңгактуу менен толук сүрөт иштелип чыккан. Ушундай кутучалар менен Кыргызстанда биз гана барбыз. Кстати, единственные в Киргизии, кто сейчас будет работать с этими ящиками. Вот, мы молодцы. Мындан тышкары, мөмө жемиш кутусу өзгөчө ыкма менен жасалат. Колдонгондон кийин аны оңой эле канаттууларга же башка жаныбарларды азыктандыруучуга айландырса болот. Следующий, который мы будем заказывать, ящики, из них можно будет вообще прям сконструировать скворечник. Ну, то есть это прям потрясающее занятие для всей семьи. Дагы бир маанилүү суроо, мөмөнү алыска кантип экспорттойсуз? Бул жерде өзүнүн технологиясы бар. Атайын орнотуу, өсүмдүктөр бөлүп чыгарган өсүү гормону этиленди сиңирет. Бул атайын муздаткычтардын жардамы менен кулпунай Кыргызстанда жана Россияда эң мыкты абалга жетет. Бүгүн консерванттар жана химикаттардын кереги жок. Технология чоң ийгиликтерге жетишти. Адам буга кызыгып, эң жогорку сапаттагы жана таза продукцияны берүүнү максат кылышы керек. Бул кулпунай Азия деген түрү. Ал чоң, бир жолу гүлдөйт, кымбат. А биздин жергиликтүү кулпунай жакында болот. Анчалык чоң эмес, бирок буга караганда даамдуу. Скоро? Да, не такая, конечно, большая, но, кстати, намного вкуснее, чем вот это. Өткөн жылы болжол менен 12-15 тонна саттым. Ири Красноярск компаниясы мени менен жарнама аркылуу байланышышты. Биз алар менен келишимдерди түздүк. Ири көлөмдө импорттоону пландап жатабыз. Думаю, ожидаем, что наши продажи будут намного больше. Жаш бизнес бир жылда иштей элек. Бирок Кыргызстанда гана эмес, эл аралык деңгээлде да байкалган. Даниэланы BBC Өзбекстанга маек курууга бир нече кыздар менен чогуу чакырышкан. Өзбекстандын президентинин кызы жаш ишкерлерди колдонгон. Я поехал. Мен Өзбекстанга иш сапар менен баргам. Биз BBC Өзбекстанга интервью бердик. Агробизнес тармагында иштеген 3 кыз. Кийин маек чыккандан кийин президенттин кызы бул маекти көрүп, үчөөбүз отурган сүрөтүбүздү жарыялап, абдан жылуу сөздөрдү жазды. Бул жагымдуу болду. Прям сидим, и как-то такие были очень теплые слова о том, что у нас горят глаза, мы хотим заниматься этой деятельностью. Это было очень приятно, очень круто, да. Биз дагы суктанып, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ал эми кийинки видеодо алып баруучубуз Нуржамал Н Мээрим Табалдиева менен баарлашты. Инсан долбоорунун алкагында көрүнүктүү инсандар менен кызыктуу маектер. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Сиздер менен Персона долбоорунун алкагында кайрадан жолугушуп жатканыбызга кубанычтамын. Сиздерге долбоордун экинчи чыгарылышында өз жашоо турмушубуздагы актуалдуу болгон ийгиликтин сырлары менен бөлүшүп, көптөгөн кызыктуу жаратмандык өз иштери жөнүндө айтып берүү үчүн жеке ишкер, таланттуу дизайнер Мээрим Дөйне жана өзгөчө келишимдүү айым Мээрим Табалдиева менен маек курабыз. Адатта бизнес мырзаларга гана таандык дешет, бирок бүгүнкү биздин каарманыбыз бул стереотипти жокко чыгарган. Ишкерлик чоң ийгиликтерди жараткан таланттуу дизайнер жана супсулуу болгон айым бизде конокто. Мээрим, сизди ар тараптуу көп бийиктиктерди багындырган ийгиликтүү жеке бизнес айым деп ишеним менен атасак болот. Анткени сиз түрдүү багытта ишмердүүлүктү жүргүзүп келе жатыпсыз. Атап айтсак, кофейня, балдар үчүн окуу тиркмелери, жеке маркаңыздагы бут кийим чыгарган ишканаңыз. Албетте, бунун баарына өзүңүз баш көз болуудасыз. Убактыңыз кантип жетишет болду экен ушунун баарына? Бардыгына бир күндө жетишүү албетте мүмкүн эмес. Бир эле учурда эне болуу, жумушта иштөө, социалдык иштер менен алектенүү, бардыгына бир учурда жетишүүгө болот деген аялдын образын элестетүү бул туура эмес деп ойлойм. Мындай учурда чындыгында тандоого мажбур болосуң. Тандоо өзгөчө энелер үчүн күн сайын зарыл. Жумуш жүрүп турса дагы сен үчүн кайда баруу өзгөчө маанилүү деп ойлоносуң. Мисалы, балдарыңдын бир иш чарасына сөзсүз түрдө катышуу керек болуп калат. Мындай учурда мен албетте балдарымды тандаймын. Менин оюмча
боюнча ар бир эне дал ушундай кылат. Башкача айтканда, элдин баары айткан тең салмактуулук бирдей жетишүү мындайда болбойт. Бул жөн гана күрүмдүк тандоо. Керек болсо жумушту тандайсың. Бир күнү маанилүү иш-чараны биринчи орунга коесуң. Айрым күндөрү жөн гана айс алгың келет. Бул дагы тандоо. Бир күнү досторуңду тандагың келет. Башкача айтканда, күн сайын эң маанилүүсүн тандайсың. Чечимдерди кабыл аласың. Тынбай тандоонун үстүндө болуу менен бирге баарына жетишүүгө аракеттенесиң. Бирок тилекке каршы дайым эле биз каалагандай боло бербейт эмеспи? Сиз үй бүлө жөнүндө да кеп козгоп өттүңүз. Бүлөңүз тууралуу уксак болобу? Атам кесиби боюнча физик, математик. Апам болсо дарыгер. Азыркы тапта экөө тең сабак берет. Атам жаш кезинде эле өз адистигин өзгөртүп алган. Журналистика менен алектенип кеткен, көп жазат. Үй бүлөдө 2 тууганбыз. Иним экөөбүздүн ортобуз 12 жыл. Иним 25 жашта, мен 37-демин. Үй бүлөбүз менен көп жерлерди кыдырдык. Бала кезимен эле 5-6 жашымдан көптөгөн мамлекеттерге саякатка барчубуз. Бир учурларда Москва шаарында, андан кийин Лондондо туруп калдык. Мындан улам мен жаш балалык кезимде көргөн билген нерселер дүйнөгө болгон көз карашымды өзгөрттү деп айта алам. Бардыгына кененирээк түшүнүк менен карап калдым. Мындайды мен да көрө алам. Бул үчүн ата-энеме ыраазы болуп, аларга алкыш айткым келет. Ата-эненин балдарына берген эң мыкты инвестициясы бул дүйнөгө болгон кенен көз караш деп ойлойм. Балдары кийин өздөрүнүн жашоосунда аны туура пайдаланып, өз ордун тез табууга, көп нерсени түшүнүүгө чоң жардам болоруна ынандым. Мисалы, мен өспүрүм кезимде батыш маданиятын таанып өскөн болсом, кийинчерээк постсоветтик коомдо бизде өттү. Бул жакшы айкалышка ыраазычылык билдирем. Себеби мен ар бир жагдайды ар тарабынан карай жана түшүнө алам. Бизге берген мындай тарбия үчүн ата-энеме алкыш айтуудан чарчабайм. Мен турмушка эрте чыктым, 20 жашымда. 21 жашымда тун уулумду төрөдүм. Андан кийин дагы бир уул жана бир кыздуу болдук. 10 жылдан кийин жолдошум экөөбүз ажырашып кеттик. Чогуу жашабаганыбызга 6-7 жылдай болду. Сиздин бизнеске аралашканыңыз ажырашууга себеп түрткү болгон жокпу? Бизнес менен алектенүү балким эркиндик көбүрөөк керек болгон болушу мүмкүн. Ажырашуудан кийин өзүңдү башкача сезип калат экенсиң. Башкача айтканда, мүмкүнчүлүктөрүң кенен болгондой. Себеби никелүү аялдарда өздөрүнө тийиштүү милдеттери болот эмеспи? Эми болсо мен башкача ой жүгүртүп калдым десем болот. Албетте, үй бүлө керек. Түшүнүү менен жашоо эң сонун нерсе. Пикирлеш болуу, кеңешүү, бейпилдик менен өз жана балдарыңдын келечегин бирге, бир багыт менен түзгөнгө, колдоп, толуктап турганга эч нерсе жетпейт. Бирок мындай абалды башкача кабыл алуу, эки ортодо түшүнбөчүлүк болсо, бул абдан оор, капалуу жагдай болуп калат. Эмки сурообуз бизнес, балдардын тарбиясы жана спорт менен машыгуунун айкалыштыруунун сырлары жөнүндө болсун. Бардыгына кантип жетишип келесиз, Мерим? Мен муну эвак түшүнгөн элем. Спорт менен машыгуу көп нерсеге өбөлгө түзүп берет. Спорт бул тартип. Тартип бул эч нерсеге карабастан кандай маанилүү иш-чара болбосун, жумасына 3 жолу сөзсүз түрдө машыгуу залына баруу. Мен ушуну сөзсүз жасайм. Демек, бул катуу тартип жашоомдун бардык жактарына таасирин тийгизип келет. Бир жерден окуп калдым эле. Абдан бир ийгиликтүү ишмердин айтканы бар. Үй бүлөдөгү, бизнестеги кандай жагдай болбосун, эгерде сен ийгиликке жетишкиң келсе, спорт менен машыгууга милдеттүүсүң. Себеби менин саламаттыгым үй бүлөмдүн бактысына таасирин тийгизет. Үй бүлөмө камкордук көрө албай калышым мүмкүн. Ошондой эле бизнестин ийгилигине да. Ошондуктан менин байкашыма караганда биринчи ирет тартип менен үзгүлтүксүз спорт менен машыгуу жашоомо туура жол түзүп бере алат. Мына ушундан улам мен тыкандык менен бардык иштериме убакытты туура бөлүштүрүп, милдеттеримди өз учурунда аткара алам. Машыгуунун сааты келгенде башка эч нерсеге убактымды бөлө албасымды менин балдарым дагы жакшы билишет. Пластикалык хирургияга болгон көз карашыңыз кандай? Албетте, эгерде айымдар өзүнүн келбетинен бир нерсени өзгөртүүдөн өзүн көбүн эсе ишеничтүүрөөк, ыңгайлуу сезип калса, эмне үчүн жасабаш керек? Мен туура көрөм. Илим өнүгүп келе жатат. Эгерде адамга канаттануу алып келсе, эмне үчүн болбосун? Бирок ар нерсенин ченин билип туруу зарыл. Ар бир кыз же улан өз келбети менен макул болуп кабыл алууну үйрөнүш керек. Шаблон, көндүм болуп калган келбетке жетүүгө далалат кылбашы керек. Эгерде адам психологиялык жактан туруктуу болуп, тийиштүү бир жерин өзгөртүү чечимин кабыл алса, анда туура. Эгерде адам ал жагынан даяр болбой эле, элдин артынан стандарт болуп калган көрүнүшкө аракеттенсе, ал адам менен иш жүргүзүү керек. Мындай көрүнүштөр жагдайлуу жана жеке болот. Негизинен пластикалык хирургияга каршылыгым жок. Адам каалаган нерсени жасоого эркиндиги бар.
башкысы айланадагыларга зыян тийбесе. Көп учурда айымдар каражат жагынан башка бирөөнүн кулдуусу болуусу эч нерсе жасай албайт деген кеп бар эмеспи? Сизге алгач убакта ата-энеңиз же жубайыңыз тарабынан материалдык жардам болду беле? Ата-энем орточо жашаган үй бүлөлөрдөн. Чоң өлчөмдөгү акча каражаттары бар, же болгон деп айта албайм. Жолдошум тарабынан деле эч кандай материалдык жардам болгон эмес. Мен жөн гана өнөктөш издештирип, ошондой эле бут кийим өндүрүүгө дагы өз мүнөмдөп топтогон акча каражаттарымды пайдалангам. Ал эми ресторандык бизнести болсо, инвестор жана өнөктөштөр менен бирге баштадык. Мындай иш алып баруу өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүңө жана аракетиңе жараша болот экен. Сен менен иш алып барчу өнөктөштөр ишеним артышы керек. Мен чындыгында жаштайман эле 17 жашыман тарта иштеп келе жатам. Мамлекеттик мекемелерде эмгектендим. Укук коргоо институтунда, жаңылыктар сайттарында котормочу болдум. Менин алгачкы айлык маянам 500 сом болгон. Жубайым менен жашап жүргөн кездерде дагы ар кандай долбоорлордо иштедим. Андыктан өзүмдө өзүм каржылоо жагы жана көз каранды болбой жашоо аракети менден дайым бар болчу. Балам төрөлгөндө гана 1 жыл үйдө иштебей отуруп калдым. Бирок мен көпкө ишсиз отура албайм. Мен иштеп турушум керек. Негизи долбоорлордо иштеп жүргөн учурда эле бизнеске жана ишкердикке аракетим бар болчу. Ушул жерге жакын жайгашкан дүкөнчөдө жасалгалар дүкөнүн ачууга аракеттер болгон. Албетте алар майда, бышпаган жана ойлонбостон жасалган иштер эле. Ал эми кыргыздын көрүнүктүү кыздарына арналган чыгарылышыбызды сонун ыр менен жыйынтыктайбыз. Сиздерге жакшы маанай каалайбыз. Çalındağın sezimde baylar Suyumdu sezdim bir kayra Oylarım seni erişip taştap Beni oysuz gitti kayda İzlenip gittim ayga Kayılan kızayım olup altında Estep kaldım ısımında altında Eken İsten gelme Biz aldıda көп bu vakit Makabatım öçme cana dolanıp gider Sağa ciddi Özüngü dengedim ayga Көңүлдү жылыткан жайга Сылык сөзүң болуп пайда Сүйүңү табамын айла Эмен күндөрүмдүн баарын сага арнагым келди Жарыгым ардагым дедим сени Колуңдан кармап алыстарга аттанып мен барсам дейм Түбөлүккө калсам дейм Кайрылган кызайым болуп алтындай Kaldım ısımında altına eken Esten gitme Yoluna biz aldıda көп bu vakit Makabatım öçme cana dolanıp gider Sağa ciddi Көңүлдү жылыткан жайга Сылык сөзүң болуп пайда Сүйүңү табамын айла
жолын айла. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушу менен аяктайт. Сиздер үчүн пайдалуу жана кызыктуу чыгарылыштарды жасаганга аракет кылабыз. Бизди TV1 KG телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди жана түстүү тасма болду. Жакшы калыңыздар.